Шынында апам жапқан нанды сағындым. Қандай саған керемет, Нандын жеті деп аталды Қырғыз Республикасының эл артисти Гүлнур Сатылғанованың атқаруусунда. Леме бүгүн студиябызга келген конокторубуз бар, тааныштыралы. Жогоруда айтып өткөндөй, биздин актандай, жаштандай акындарыбыз биздин студиябызга келип отуруп калышты. Айтышкер акындар Турат Жумаев жана Жамайка Токоновалар бизде конокто. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы, амансыздарбы? Манайыңыздар жакшы? Төкмөлөрдүн таңы кандай атат? Төкмөлөрдүн таңы Кудай берген ырыскы менен, Кудай берген күндүн шооласы менен. Ай баракелде. Кудайыбыз баарыбызга кандай ырыскы насип этсе ошондой эле. Негизинен көбүнчө ой толгоо менен жатып, баягы Байдылда акындын бир жакшы сөзү бар. Ыр чулганып бутума кайра ыр жазданып жатам деген. Баракелде. Ыр жазданып жатып, ыр чулганып турабыз. Инсан. Жамайка сиздечи? Биздики дагы ошол, окшош. Жакшы. Деги эле бүгүнкү темабыз ушул төкмөлөргө, жазмаларга, акындарга арналган да. Бүгүн сиздердин күнүңүздөр дегендей, бүгүн экөөңүздөрдү көп маек кылбай экөөнү төктүрөлү деп атабыз. Ушул жерден сиздер комузду колго алып, бизге ушул таңда биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир ырларыңыздардан коюлдуп төгүп берсеңиздер сонун болот эле. Макул. Анда чу дегенде эле комузду колубузга кармап, амандашып, журтчулук менен саламдашып туруп, бир кызуу айтыш куруп берсеңиздер. Баса бизде бир мындай сунуш бар эле, урматтуу коноктор. Биз бир-эки айрым сөздөрдү айта кетсек, ошолорду кошкончо төгүп өтсөңүздөр кандай дейсиздер? Ортодон коштуп тура берсек болобу? Анда бөлүп калгандай бололу. Азыртадан айталы, биздин телеканал New TV деген канал, Таңбанай деген берүү дегендерди кошо кетсеңиздер эле. Жакшы, биринчи эл менен учурашып дабалалы, анан айтышыбыздан айтып берели, бир аз кептен. New TV бизди чакырды, мына Таңбанайга батырды. Бале. Жанатан айтып өткөндөй, мынан акындар таңдың атырды. Таң атпай келип конoko, Жамайка менен Туратың бул каналга шашылды. Анда жакшылап салам айтайын, таң атпай жумушту көздөй шашканга. Жакшылап салам айтайын, мынан окууну көздөй басканга. Дагы да салам айтайын, мультфильмди көрөм деп, бөбөктөр жаңыдан көзүн ачканга. Анан жалпы журт менин карачы, ак бата берген бир кезде мен болбоюн эсирген. Ак батасын актайын, мен болбоюн, алардын ак батасынан секирген. Жалпы журттун ушундай, мен дагы батасынан жетилгем. Жалпыгаң эй салам айтайын, анда ушундай көгүлтүр тунук эфирден. Деп кыскача саламдашып турайын. Баракелде. Кымбаттуу элим бермедим, кызыка бөлөп жер бетин. Ардактуу элим бермедим, арууга бөлөп жер бетин. Ырыстуу элим бермедим, анан ыйманга бөлөп жер бетин. New TV'га келген соң Турат менен Жамайка, анан кантип ырдап бербесин. Баракелде. Басабыз байке түз менен, жаз жаянан күз менен. Артыңардан баратам мен силердин өнөрдөгү из менен. Бале. Айтышкыла деди го, анда айтышамын сиз менен. Бале. Эң сонун. Ырдай берели да. Ооба да. Сизге
Вызов таштады орысша айтканда. Байкелдин абаны салым. Ey kızıl til menin ey kılıçım, Едеңіз. Gır menin kutuma ırısım. Айтышкыла деп айтың аткаралың анда биз боуң алып баруучулардын эй сунушун. Кыздарды көрсөм тийишмеге ал менин кызматым менин эй жумушум. Едеңіз. Баракелде. Агайын элди тамшанкан Жамайкаң ак маралсындың эй турушуң. Майрам шаңгылган элине мына майрапамдын эй жугусуң. Ай кандай бактылуу жанга туш келип теги кайсы бактылуу жандын эй жубусуң. Кызыккан ар бир адамдын ошол кымбатыма жамай эй сулусуң. Жүгүртүп кана тилиңдиң анда жүрөктүн ажасчың эй бырышын. Баракелде. Таңманайға келген соң тамаша айтып ойнойсуң. Анан суктанып менин жүзүмө байке сүйүүгө ыктап болбойсуң. Койдеңиз. Ашыкмын деп Жамайга минтип акбакай күсүн толгойсуң. Дарегиң тааныш өңдөн өтпайке жанагы Дон Жуандан болгойсуң. Едеңиз. Айтышкыла деселе анан жаш кыздарга мага окшош суктанганын койбойсуң. Баракелде. Алырас майрапамдын жугумун, бир бактылуу жандын жугумун. Едеңиз. Көргөндүм баары макташат, түфү ак маралдай турумум. Жарашык берген элиме ак маржанмын шурумун. Бардыгы көрүп жатпайбы байке сен айтпасаң деле сулуумун. Баракелде. Сөз эмес бекен. Анда байкеси. Yırdayсың жамалей термеле, анда жооп кылып ырдайм ой мен деле. Нар кармаган кыргызмын эй, же нар кармаган жигитмин Жамайка намысыма сенден эй кембеле. Суктан тат деп мактанат, суктан тар жалгыз эй өңдебе. Сулуусуң деп ырдасам анчалык кетип эй өрлөбө, жең анчалык кетип эй төрлөбө. Ооба сулуу болсоң анчалык, 2-3 жашка чыкканча Жамайка сени эр албай жатат эмне. Баракелде. Эр албайт десең сөз бөлөк. Чымчыган сөзүң укканда чыйрыгып жүрөк сезгенет. 2-3 жашың деп эмнеге сөзүң өзгөрөт. Мендей ай чүрөктү көрүүгө байке семетейди киндей көз керек. Баракелде. Кебемес бекен. Баракелде. Жанатан берки тийишип айткан сөзүң ушул
Jamaykага бет келип суктанып айттың ушуну өңүң башка дегенде Жамайка ою бөлүнөт сүрөп туралы. Башкача чыккан кептерден жүрөгүм анан сөгүлөт Жан дүйнө кандай экени байке жамалыңдан көрүнөт Ей баракелде. Ай азамат. Эң сонун. Колчобалар, эң сонун болду чындыгында. Куруп бергениңиздерге. Ооба. Баягы биз жөнөкөй эле кара сөз менен сүйлөп алып баруу, кээ бир жерден сөз табуу кээде бизге да кыйын да. Ал эми сиздер уйкаштырып, төкмөлүк кылып, мына ошону ичиңиздерде болгон нерсени айтасыздар да. Сөздөрдү каяктан табасыздар? Сөздөрдү эми бул акындык жан дүйнө байланып калгандан кийин негизи эле баягы машыгыбыз, тренировка деп коет го орусча. Машыгыбыз көбүнчө китеп менен өтөт. Ошо билбеген сөздөрдү, окубаган сөздөрдү көбүнчө маалымат менен баягы агалардын жакшы кеби бар, акынга төккөндөн, сүйлөгөндөн ырдаган төккөн жакшыраак деп жанан. Өзүң жан дүйнөңө сиңип калгандан кийин канчалык маалымат болсо сөз менен жеткире бериш жакшы да. Ошо көбүнчө сөздөрдү ушу китеп булактарынан көбүнчө биздин агаларыбыздын бири мындай кеп айтты эле, төкмөчүлүк катардагы адамдар эле төкмө боло алабы дегенде, кээ бирлерине байлык маңдайына бүтсө, кээ бирлерине таңдайына бүтөт депчи. Анан сиздер төкмөчүлүк өнөрүнө кантип баш багып калдыңыздар? Өзүңүздөрдүн төкмөчүлүк дараметиңиздердин бар экенин кантип сезип калдыңыздар эле? Канча жашыңыздардан баштап төкмөчүлүк өнөргө кадам таштап баш багып төгүп келатасыздар? Ошо өнөр чөйрөсүнө аралашканыбызга бир 5-6 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Анан негизи өзүбүздүн кесибиз, менин жеке кесибим гаишник эле, жол кыймыл, жол коопчулугу. Биздин КГУста университетин окуп жүрүп, ошон 4-курска келгенде Баян Акматов деген агабызга жолугуп калып, ошол Айчы фондун алып барып Элмирбек Жеңишбек, Ал Азамат Амантай агаларыбызга жолуктуруп, анан ошондон баштап кызыгып, ал окум деп сүйрөлүп жүрүп бүтүп, анан азыркы учурда ушул акындык баш оту менен өнөргө кирип, акындык жолдо баратабыз. Көчөдө шопурларды тоспой эми төкмөлөр тосот экенсиздер. Ошондой болуп калган, көбүнчө азыр сөз өнөрүнүн дүйнөсүнө баягы өзүбүздүн ала таяк кармабай, анын ордуна комуз калмастыр. Ал эми Жамайка, сиз айтсаңыз, мисалы мырзалар менен айтышуу сиз үчүн кандай? Алар менен баягы тамаша иретинде болобу, чындык иретинде болобу? Сиз айтышып атканда кандай сезимдер болот? Негизи эле айтыш мырзалар мененби, кыздар мененби негизи эле айтыш абдан оор мен үчүн. Ошол эле мезгилде башында алгач чыгып жүргөндө мырзалар менен айтышка абдан оор болчу. Бирок бара мага эмнегедир кыздар менен айтышканга караганда балдар менен айтышкан жеңилирээк болуп баратат. Себеп дегенде бизде кыздардан төкмө акындар саналуу гана эжелерибиз бар. Анан баягы ырдар оюбуз дагы бир эле чыгып калат да. Ага караганда мындай ар кандай тема курап, ар кайсы багытта ырдап кеткенге ошо агаларыбыз менен айтышкан мага жеңилирээк. Бир кезде Майра апабыздан башка баягы төкмөчүлүк өнөрүндө баягы айтыштарда көрчү эмес элек да. Азыр болсо учубуз көр эмес, бир канча эжелерибиз сыймыктанып, кыздарыбыз мынакей төкмөчүлүк өнөрүнө алектенип келатасыздар. Эми сөз таппай калган учурда кандай болот? Сөз таппай калган учурда маанайга жараша болуш керек. Эми негизи бул өнөр чөйрөсү негизи көбүнчө түштөн кийин же концерттер кечинде, жалаң кечинде болот. Ошондой жүрүп өзүбүз ушундай адаптация алып калыптырбыз да. Негизи бул түшкө чейинки убакыттар көбүнчө кыйнап коет да. Мындай үн дагы ачылбайт, анан мындай ой чабыт дагы жок болот да. Өзүң баш уктап аткан болосуң эртең менен, ойгон эле болобу, концерт болобу, бардыгы кечинде да. 4, 5, 12, 1лерден кийин анан
ошол убакыттарга чейин эмнегедир мындай отола албай, күйлөнө албай эле, мындай өзүңө келбей кыйналып бересиң да. Бирок ошончо дагы бирок турган жерден маңдайыңан сөз таап, ошол жерден сөз кураштырып, ошол жерден алган маалыматка жараша сөздү курап, баягы буйдалбаганга аракет кыласың. Жакшы, эмгегиңиз баягы жаш акындар, жаш таңда акындар башыңыздарды бириктирип, журтчулугубузга жакшы бир самал тартууладыңыздар. Ар бир кесип ардактуу деген ушул концерт боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиздер. Мына түштүк жергесине да барып коюп келдиңиздер болуш керек биздин билишибизче. Бул айтыш концертибизде негизинен ар бир кесиптин аркасындагы биз билбеген сырлар бар да. Ар бир кесип өзүнчө бир оор. Биз мындай сыртынан карап алып эле сындай беребиз да, ал минтип иштебейби, бул минтпейби деп. Ошол биз ар бир кесиптин балким акындар ошол кесипте болсо эмнелерин алып чыкмак, эмнелерин көрмөк деген ошо акын биздин көз карашыбыз менен алып чыктык ар бир кесиптин. Маселен, ал жакта журналист менен соттун айтышы болду. Журналист эмнени алып чыкмак, соттун эмнесин алып чыкпай жатат бүгүнкү күндө. Соттор кандай иштебей жатат, бири-бирине сен муну айтсаң болмок, тигини кылсаң болмок деген ирет айтышат. Бунун өзгөчөлүгү театралдаштырылган болгондо да. Театралдаштырылып, анан ошонун ар бири башында монолог кетип, ортодо айтыш болуп, аягында эпилог, эпилог кетип ошондой болду. Негизи бул иштин башталганына 3-4 жылдын жүзү болуп калды. Айтышкер акындар тобу башында Баян Акматов, Чыңгыз Кожошов байкелерибиз туруп, ошолор буга чейин 3-4 жыл мурун болду эле 7-8 концерт, 7-8 концерт өткөрүп атабыз. Буга чейин Казарман жергесин, Нарын жергесин, Аксы жергесин кыдырып, Көл жергесин жайдык убакта ошолорго кыдырып атайын концерт кылып, айтышыбызды тартуулап элдин маанайын көтөрдүк эле. Бул жолу көптөн бери үмүттөнүп жүргөн түштүк жергесине, Ош Жалал Абад жергесине барып коюп келдик. Абдан элдин суроосу дагы чакырыктар болуп калды. Кудай буйрса жазында дагы чакырабыз, ушу концертиңер менен келип кеткиле. Дагы мунун кенен койчу жери бар экен. Андан башка Алматыга чейин байкелер эме Кытай республикасына, ошол жактан Кызыл Суу автоном республикасына чейин барып келди. Кудай буйрса, баягыда жүрөктө, жал жүрөктө кан барда дагы мындай концерттин көбүн кыла бермекчибиз. Баягы азыр адамды таң калтырыш өтө кыйын экен. Улам жаңыланып турбаса, элди тажатып алчудайбыз. Ошонун аркасына Кудай буйрса театралдаштырылып, дагы мындай концерттер коебуз. Эми айтыш болуп аткан учурда маңдайыңдагы сен менен айтышып аткан адамды толук маалымат билип аласыздар болуш керек, же кээде баягы чучу кулак деп коет го, мына ошентип тартышып калганда деле кимге келгени билинбей калат да. Ошол учурда кантип ал жөнүндө маалымат биле каласыздар? Ушул кызык болуп атат. Анткени көбүнчө тийишүү менен болот го. Тийишүү менен болот негизинен. Айтышка негизи көбүнчө чыкканда маалымат ар бир акындын мындай сүйлөшүп жанына отурбасаң дагы сыртынан маалымат алып жүрөсүң. Баягы өзүңө баягы баланс деп коет го. Бул жанагы бизге көп суроо берип коет да, айтышка кантип даярданасыңар деп. Ошо даярдыктан болот болуш керек. Себеп дегенде мен билбейм да, Турат байке менен кайсы айтышка туш келип каларымды. Ошо алдын ала бир айтышка туш келип калсам деген сыяктуу мындай азыртадан эле маалымат топтой берем да. Ички даяр. Жакшы. Баракелде. Алдыдан эле алдын ала даярданып жүрөсүздөр. Жакшы. Анда биздин убактыбыз тарып барат экен. Сиздерден кыска бир кайрыктан дагы бир алым сабак күтөлү. Кыскача. Андан соң Jamaica sulun ey geleme. Bale. Dağ bir taңшыбай береле. Акындын кымбат сөзүнөн ой мынан эл конбой тураң эй себеби. Bale. Мен тийишпей ырдап турайын эй кандайча чыгат эмесе бу Жамайка кыздың эй көрөлү. Анда келиңиз. Тийиш. Туратка тийиш дедиңиз,
башкача чыгып сунушуң. Кыйшаңдап турат башкача байке, мага карап турушуң. Ей деңиз. Баракелде. Тише албайма бирок, анткени турат байкем дастанда. Манай көтөрүп ырырдайт, Нютыбыда актаңда. Бале. Мага окшогон бир кызың ыйлап түшсө өмүргө, турат деген уулуңар оролуп түшкөн дастанга. Ей бале. Мен болсо бир кызмын, көрүнбөй калам жылдыздан, анткени жылдыздар көп асманда. Ей баракелде. Туш болуп жамай багыма, Ей бале. бүгүн эфирден калдым эй кабыла. Үмүттүү кыздын бирисиң эй, калкым мына үнүңдү эле жүрөт эй сагына. Анан кептердиң айттың эй жанагы, бүгүн элиме болду деп ойлойм, бүгүн эки акындын эй сабагы. Жаңыра берсин үнүңөр эй, анда Ютубы телең ой каналы. Баракелде. Чоң рахмат сиздерге. Деп сиздерге Кыска кайрып коюңуз. Куттуктоо менен узаттың, кең коюп анан пейилди. Шаңга бөлөп бердиңиз байке, мен менен келип эфирди. Таң тостуң анан мен менен байке, үйүңө калтырып теңиңди. Ей баракелде. Бале. Бале. Чоолар, эң сонун төкмөлөрдү токтотуштагы экен, ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Кайрыйсызбы кыска кайрып коюңуз. Төкмөлөрдү токтотуш кыйын экен. Анда жоп кылып турат эң ырдасын, бул жамайдын сөзүнө сындасын. Үйүмдө бала чака бар, үйүмдө жеңең эй курдашымдан, үйүңдө жеңең эй сырдашым. Таң тостуң десең мен менен эй, эртең чачыңды бирден эй жулбасын. Болду, чоң рахмат сиздерге. Сонун болду. Чынында эфирибизди көркөмлөдүңүздөр дегенде сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы айтыш куруп бердиңиздер, баракелде, бар болуңуздар. Тилиңиздерден ырыңыздар түгөнбөй, ар дайым элибизге кызмат кылып жүрөңүздөр дейли, бар болуңуздар. Ыраазычылык билдирели. Ал эми Таңманай программасын биз улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, төкмөлөр жазмалар деген темада улантабыз. Ал эми азыр болсо жазма жаш акын кыз тууралуу сюжет көрөлү, андан кийин жолугушабыз.